Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге чакан корооду көрсөтүп беребиз. Мына тоок чарбасы. Адлер породасындагы тооктор март айы туугандар. Мына ороз айы, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Мына жаз келип баарыңыздар тоок, жумуртка, жөжө издеп атасыздар. Мен учурда Бишкек шаарынын ак өргө кичи конушундамын. Бул жакта бир агабыз эми тоок любитель экен. Тооктор бар экен, жөжөлөрү сатылат. Мен сиздерге кыскача түшүндүрүп берейин. Тоок баккандар түшүнөсүздөр. Тоокту качествосы менен кармап саткандар бар жөжөсүнө. Анан короче өңү окшошсо деле мындай эле кармап сата бергендер бар. Муну тоок баккандар гана айырмасын түшүнөт. Күчтүү тооктун жөжөлөрү дагы баасы жакшы болот. Кыскасы жакшы материал издегендер үчүн жакшы адлер тоокторун жөжөлөр сатыкка чыгып атат. Биз фермер агабыздын короосуна келдик. Чыныгы мындай чакан кармайт экен, бирок тазалыкты сүйгөн агабыз экен мына чарбачылыкта. Тышында клубникалары бар, сөлжан, тоок, коён, кыскасы бүт баарын багат экен. Азыр мен бир реттен чарбасын көрсөтүп чыгамын. Бул жерде 33 баш тоогу бар экен. Жалаң жөжөлөрүн сатат экен. Наличный чоң кичинекей жөжөлөрү, жакында чыга турган жөжөлөрү дагы бар. Эми короздорго маани беребиз. Короздор кан алмашылган, өтө күчтүү короздор. Эми адлер деп көрөсүздөр, бирок могундай экземплярдуу короздорду табыш өтө кыйын. Мисалы аркы жактагы тооктордун тазалыгы, тооктордун мыктылыгы дагы булар өзүнчө өтө мындай кылданган тооктор экени билинип турат. Так, линиясын айтып коеюн. Ак Ордодо Данияр деген агадан алган экен тоокторду жөжө мезгилинде. Данияр ага комшусу Фарида деген эжеден алган. Фарида деген эжени мен билем. Анткени Фарида эженин тооктору адлерди Бишкекте кармап жүргөндөр үчүн эң керектүү линиялардын бири болчу. Анткени Фарида эже өзү баягы Молдовиядан, анан Россиядан московский линия адлерлерди алып келип, Кыргызстанга мындай жакшы экземпляр адлер тоок тараткан Набитжандан прямой алып, биринчи партиясынан алган да туугандар. Баягы башкаларда ташыйт туура. Россиядан жумурткасын ташыйт фермалардан, бирок биз дагы көп чарбаны көрдүк. Мен 3 жыл мурун Набитжан байке алып келген московский, анан молдавский партиядагы мен тоокторун өтө катуу баалайм. Кыргызстанда адлердин өнүгүшүнө өтө чоң салым кошкон. Мына ушундай экземплярдуу жада калса мындан да күчтүү болгон. Мен 2 жыл өз көзүм менен көрүп, жумурткаларын алып, жөжөлөрүн алып чоңойтуп көргөм. Мындай тоокторду табыш өтө кыйын. Так, айтайын. Тооктор, мындайча айтканда, ошо биринчи эң күчтүү поколениядан прямой алган бул Фарида эже болгон. Фарида эжеде чоңойгондон кийин анын коңшусу Данияр байке алган, Данияр байкеден бул алган. Уже бул 3-чү поколение болуп кетип атат. Бирок кан бузулган эмес, экземплярлар бузулган эмес, жакшы сакталган. Тооктор өтө мыкты. Тооктордун кээ бирлери Беловскийде Витя деген орустан алган экен, анын да тооктор күчтүү. Анан короз Мурат деген байкеден алынган экен туугандар. Короздор өтө мыкты. Короздор бир линия, бир кородон алынган. Короздор 100% алмашылган туугандар. Бул жөжө канасы. Жөжө канасы да өтө таза сакталат экен. Жөжөнүн турган жердеги эң биринчи эрежеси өтө таза туруш керек. Жеген тамагы, анан турган жери, ичкен суусу таза болуш керек. Ана өтө таза жер билимсизден. Ушу азыр наличный ушу жөжөлөрү бар экен, анын эскертүү турган нерсе инкубатордо 3 партия жатат экен. 200 штуктан мейли ба 150 штук кеминде чыкса керек эми 200 штуктан. Балким 180, балким 190 штук чыгат. Эми баягы 190 чыгышы кыйын. 150ден өйдө карап чыгат. Жаңы партиялар чыгат да, ошолор суточный болуп сатылат, суточный. Алар качан чыгат эле? 4-апрелде чыгат. 200 салынган. Андан эми 85% чыгып атат. Андан 11-апрелде, анан 17-апрелде чыгат. Ошол 3 партия салынды, 200, 201, 203 деген салынды да. Болду. Куда берсе, ошол 85%тен чыгып атат. Наличный ушулар бар сатыкка, Азыр ошол наличный ушулар бар. Өйдө бир айдан өткөнлөрү бар. Алар бир айдан өтүп калгандары бар. 350 сомдон. Бул астатактары да.
350 сомдон ушулар, 21-28 февралда чыккандагылар. Буларга уже лампочканын кереги жок, просто мындай температура жылуу болсо булар тура берет. Тоңуп калбайт. Сыртка деле чыгарса болот жолдардычы. Просто мындай эми баягы суук эмес, комната жылуу болсо тура берет да, лампочканын кереги жок буларга уже чоңойгон булар. Сквозняк болбосо эле болду. Ооба. Так болсо болот. Ушулар, канча баш бар ушунуңуздан? Мындан бери 35 үй бар да. 35. Мына. Сиз жакшы карайт экенсиз, байка. Мунулордун караң. Шартын жакшы түзүп. Жөжө билесиз, баягы таза кармасаң жөжө тез кырылып калат. Таза моору эле. Бул астыда мындай сквозняк болбосун деп тосуп койгонбуз. Мына жерлерде, болду. Койгон, анан алып тазалап. Ооба. Тура. Мыногучу. Бул 350 сомдон, бир айдан ашып калгандар. Bir aylık, анан bir aydan ашкандар бар. 21 февраль, анан 28 февралда чыккандар. Аралаш, Аралаш. Бир жума айырмасы бар экен. Bir juma ayırma. Чаканыракта жүрөт го мына мынандайлар. Анан мыналар чоңдор. Мыночу. Булар 14 мартта чыккандарлар. 14 март. 2 жумадан өтүптүр, Сондай болуп калды, 2 жумадан өтүп калды. Булардын баасы 200 сомдон. Мыналардын баасы 200 сомдон экен. Канча штук бар мындай? 84 штук бар. 84 штук бар экен. 200 сомдон туугандар баалары. Жөжөлөрү азыр деле билинип турат, өтө сонун жөжөлөр. Учуп калды да булар. Буларга дагы бир 10 күн да лампочкада жатышына. Могул жакчы. Булар 7 мартта чыккандарлар. Тетигилерден 8 күн 9 күн эрте экен да. Жума сайын чыгат, бизде жума сайын чыгып атат. Сиз ар жума тапшырасызбы? Ар жумада тапшырып турам, ошол 200 жумурка тапшырып атам. Анан бул 7 мартта чыккандагылар мындан 47 эле калды, мындан да сатылып кеткен. Калганы ошо 47 ушундай калды. Азыр наличный ушул эле жөжөлөрүңүз бар, Ооба. Эми 4 апрелде чыгат, 201 салганбыз. Андан 85% чыгып атат. 160, 170, балким 180 чыкса, саз числолорун айтты. 4 апрель, 4 апрель, 11 апрель, 17 апрель. Мына. Ошол числолордо дагы партиялар чыгат экен, андан кийинкиге дагы жазылып ала бересиздер. Жума сайын ар 4 күнү тапшырып атам. Айга жөжө алып келип атам. Ар жума сайын чыгат экен партиялар. Туугандар азыр наличный ушулар бар. Алам десеңиздер ушуларды көрүңүздөр. Анан күтүп заклап берипти, брондоппу, мисалы үчүн мага 100 штук чыгарып бересиз десеңиз, 200дөн 100 штук чыкса керек, Ошонун эми кыскасы энелерин көрдүңүздөр. Жөжөлөрдү да бул жактан көрүп атасыздар. Ошо тооктордун эле балдары, ушулардын шериктери чыгат буюрса. Пропойный, прививка кылынган. Сурайчы, чыккандан кийин биринчи эле келгенде эле ошо алисрил деген беребиз. Алисрилди берип, андан кийин байкокс беребиз. Так, жөжөлөрдү тура алган адамдар күйбөш керек да, алгандан кийин өлтүрүп албаш керек. Ушуларды түшүндүрүп койсоңуз сонун болот. Алганга жараша туугандар, негизи эң жакшы короодон алган жакшы. Дарыланган, оорубаган, түпкү теги жакшы товарды алган өзү жакшы да эми. Ошон үчүн короо үй бар үй. Мондай келгенде эле могул витаминни беребиз. Андан кийин бравацептолдон берип коебуз 2 күнгө. Анан чиктоник берип турабыз, байкокс беребиз. Ошол 14 күндөн кийин Сууга аралаштырып бересиз да. Суу неге кара дегендер, бул туугандар сууга аралаш витамин берилет. чиктоник кошулган. Чиктоник өзү мына коричневый өңдөр, ошон үчүн. Кызыл, кызылга жакын өң, чиктоник. Баары эле беришет, чоң тоокторго деле берет элем мен сууга аралаштырып. Кичинекейдерге да беребиз. Жөжө мындай солуу баштайт да, аны бербесеңиздерчи, бир 2 күндөн кийин өзүнөн өзү эле эмнегедир. Аны ошо эмес эле чиктоникти берсеңиздер, как положено мына. Чиктоник. Ооба. Чиктоникти берсеңиздер, жөжөлөр жаналып кетет. Ушундай жөжөсү барлар, канаттуусу барлар, бүт баары эле ошо сууна чиктоникти аралаштырып, сууду ылайыкка кылбаңыздар туугандар. Желательно мондай банка көрдүңүздөр сатат, любой ушундай
Ветаптека шаймандарын саткандар жерде сатат ушундай. Кичинекей банка му 1 литрлик, 2 литрлик банканы басып чек любой банканы. Анан болбосо мындай бар туганда. Таза, богу түшпөйт. Просто өңүнүн чиктоник аралашкандан кийин ушундай болот тугандар. Сиздер дагы ушундай кылганга аракет кылыңыздар. Тазалык. Жөжө ашказандан болот. Жегени таза болуш керек. Анан жем мөмкин, а? Мында гранул бар. КДС деген. Бул өзү чоңоюп калганда. Чоңоюп калганда бир жума 10 күн болуп калганда. Ой, сагырдан алат экенсиз сиз дагы, Агро эмеден. Ой, сагыр. Бул болсо мелкие. Муну жаңы чыгып, Бул деле кытысы да. Сутушныйга берем да, мунучу. 10 күнгө чейин ушундай берем, майдасын. Андан кийин мынандай гранул берем. Өзү негизи байкадыңыздар, жөн жем бергичи ушуну алып берген выгодный. Жөзө тез чоңойот, өлбөйт, ушерп да алып болот. Анан чоңоюп калганда, бир ай болуп калганда мондагы өндүрүп туруп берсе, бачым туралат. Кичине эле мындай эле Будайбы? Будайды эле көптүрүп мындай өндүрүп, кичине эле чычыгы дейм. Чыйет го мындай эле. Өтө чычыштырбай эле. Канча сууга салып канча күн сактайсыз? Бир сутка сууда турат мындай болуп. Кандай? Мындай сууга 1 сутка чылап коем. Анан муну алып туруп эле, анан кайра мындай идишке салып, идиштин чала жаап, анан ичине суудан чыйып туруш керек. Бир күндө эле, 1 суткада эле өнүп чыгат. Сиздин жумушуңуз өзү ушул экен да, байке. Ошентип Короодо чарбачылык. Муну ошол башым чарбасын, денсаулыгы жакшы болсун деп, ушундай кылып күргөп алып турабыз. Бул кишиден не только тоок алыш, кароо методун дагы акырын сүйлөшүп билип үйрөнүп алыш керек экен. Эми билген кишиден алган артыкчылыгы эмне? Ата энесин көрүп алып атасыздар. Чыккандан кийин кандай витаминдер берилишин алып атасыздар. Алгандан кийин телефон номерлер турат. Кокусу ооруп калса Кудай сактасын. Чаласыздар, не кылып атайын деп, не кылайын деп, WhatsApp аркылуу сүрөт видеосын tasаңыздар, мындай бер деп консультация берип турасыз да, байке? Ооба, консультация бекер. Сутушный жаңы новорожденныйларды яка алып келип, биринчи айнектин ичинде багабыз да. Кандай? Мага жылуу. Могу айнектин ичинде багылат. Да, туура кыласыз. Бул желдебейт. Бул жаш бала деле туулганда баягындай шамалдатпаш керек го. Шамалдатпай, ошондо таптаза кылып, Жөжө деле мындай назик жандуу да. Багып турабыз жака. Бир жума 10 күн болуп калгандан кийин анан кайра сыртка алып чыгарабыз. Тоок баласы. Туугандар, көрдүңүздөр, бул агабыздын короосу экран астынан номерлерге чалып байланышып, очередке туруп, жума сайын сизде ошондо буйрурса, апрелдин 4-үнөн баштап. Жума сайын чыгып турат. 153 туктан чыгып турат экен кеминде. Жума сайын чыгып турат. Кеминде 200 жумуртка тапшырып турат экен инкубаторго. Эми процесс жума сайын чыгып турат экен. Буйрурса жазылып алып, болбосо ак өргөдө үйүнө келип, адрес сурап көрүп кетсеңиздер болот туугандар. Бир жумада 200 жумуртка тапшырып турабыз. Кандай сорт дедиңиз? Мурано. Onlar bul agabыз нак чарбачылык иш экен. Үйүндө ушундай клубник өстүрөт экен. Теплица сыяктуу. Но көлөкөл сактайт. Бул көп киши колдонот. Ушу жакшы нерсе. Тооктордун тоок кепенин сыртына да ушуну тоссоңуздар сонун болот. Көлөкө кылат. 3 катар. Мына көрдүңүздөрбү? Тамчылап сугар системасы менен чакан гана. Анан 1 тонналык бачокту койгон. Өзү чүйдө бир көйгөй бар. Башка жакта бул аз. Артезиан жерин астынан каздырат дагы ал чыгып мөмө жемиштин тамырын өлтүрөт экен да ошол суу, Ошон үчүн мындай бочкага алып койсо бул өзүнчө суу баягы жылый, катуу суук. Баягы бизде эле ошо артезианды суусап кеткенде ичип берсек, чибиз муздап кетет го. Ошол сыңар болот экен да дарактын тамыры. Ошон үчүн мондай 1 тонналык бочокто алып койсо, анан могу тамчылатып сугаруу бул көпкө жетсе керек, Бул бир сугарганда 300 литр. 300 литр. Мону бори 1 тоннаны мен 3 жолу, 4 жолу сугарам. Ушу кичинекей жерге, Могу фильтр кумду тазалайт. Анан ушинтип тос коюп тур арка кылып. Бул эми темириңиздер болсо, арматурадан деле ийип жасаса болот да кээ бирлер, Не материал? Ушул пленка кадаганда ошону жыртпагыдай болсо болот да.
Бул эми эки ролду аткарып атат. Бул көлөгө кылып берип атат. Анан жана чымчык жаман өч болот экен жана. Клубникага. Черный афганка деп коет экен го. Сары тумшуктуу. Ошол жаман өч болот экен, ошондон да сактайт да. Өз тоскон жакшы да көңүлүң тынч бир жака кеткенде жаап коюп. Капельный орошение могу карасаңыз эми азыр могу суу коем десең кечке шланганы таштап алып отурасың да. Ооба да. Могу өзү арзан эле болуш керек могу пластмасса оборудованиялар турабы. Арзан. Утуласың. Доступный болуп калды да көп жерлерде. Көп эле тапса болот. Бул чарбачыл экен. Агабыз клубникасы былтыр тиккен экен. Былтыр түшүм алып, мына быйыл масса алат экен да эми буйруса. Анан тооктор мына жакта турат. Бир айта кетчү нерсе сөөлжан да багат экен. Бул агабыз ас келген. Коён да бар экен, эми коёндорун көрсөтпөй эле коелу. Калифорния экен, таза коён сүйүүчүлөр болсо сураңыздар. Бул жаңы чыккан эме экен да. Булар жаңы кыкка салынды. Кышында чыккан коён тоок тукумушуга алып чыгасызбы? Мына. Мына сөөлжан салынды. Мына олар болсо даяр уже. Даяр. Буларды өсүмдүккө берсе болот. Уже бул торт болуп калды мындай. Борпоң болуп. Муну ээлеп туруп, мешектеп салып берем. Былтыр апрелде салынган булар. Уже жеп бүттү, Булар жеп бүттү, даяр бул уже. Бул эменин өсүмдүктүн уруктары да калбады мында. Таза. Муну ээлеп туруп берем. Өсүмдүктүн урукту болгондо уже могу жап-жашыл болуп качан эле өсүп кетти эле могу нымдачы. Чөп, билесизби? Жап-жаш болуп чөп басып кетти эле уже. Чөп өсүп кетмек могачы. Муну жеп бүттү, даяр. Муну ээлеп туруп, анан сатыкка чыгарам. Муну качан чыгарасыз сатыкка? Муну апрелде ээлейм. Азыр жаңы эле жакында эле баштайт. Апрелде муну ээлеп баштайм. Ошондо муну заказ кылса эле ээлей беребиз. Мону канча бир ээлегенден кийин бир портер, 2 портер чыгат? 3 тонна чыгат. Өзү 4,5 тонна салынган берге. Эленгенден кийин 3 тонна чыгат. Смело. Муну килограммда бересиз, Килограмм 20 сомдон. Биогумус даяр. Даяр. Муну алып барып гүлгө салса да болот. Помидор бадыранга салса да болот. Эмне бардыгына кете берет. Бул органикалык жер семирткич.